Адахан мырза, саламатсызбы? Валейкум ассалам. Жогорку кеңештин 7-чакырылышы бир добуштан өзүн таркатты. Бул демилгени көтөргөн демилгелүү топ муну парламенттик шайлоо менен президенттик шайлоонун удаа өтүп калышы менен байланыштырып жатат. Сиз негизги себебин эмнеден көрүп жатасыз? Биринчиден, парламенттин таралышы же өзүн таркатуу боюнча мындай бир негиздер керек болуш керек да. Эмне себеп деп калкка, элге кенен бир түшүндүрмө бериш керек. Анан тура калып эле жогорку кеңеш биз тарайбыз деп атсаң, эмне себептен деп суроо берчү киши жок. Экинчиден, өздөрү демилгеледи дегенге мен түк ишенбейм. 70 жыл уктап түш көрсөң дагы бул түшүңө кирбейт. Өздөрү эч качан демилдебейт жогорку кеңеш. Демилгелеген дагы эмес. Бул ошол жогору жактан берилген ишарат же буйрук деп билиниш керек. Эмне үчүн ошол бир жыл мөөнөтү калганда ошо мөөнөттүн өмүрдө тарап кетишке эмне негиздери болуп атат? Эмне себеп болду? Ошону кол коюп, ошону демилгелеген азаматтар элге түшүндүрүп бериш керек. Президенттик шайлоо менен парламенттик шайлоонун экөөнүн ортосундагы аралык кыска экен деген мындай бир себеп, ал жүйөлүү себептерге кирбейт. Өзүңөр көрүп атасыңар, өнүккөн өлкөлөрдө керек болсо бир жылда 3 жолу шайлоо болуп атат. Аны менен эч кандай кыйынчылык жок. Ошондуктан жеке баягы мандатта ар бир киши бир округтан шайланат деп отурган себептери дагы ошонун. Биз өзүбүз каалаган жигиттерди, каалаган кыздарды алып келебиз деген аракет. Бирок бул шайлоодо силер баса белгилеп айтышыңар керек, миллиондон ашык калк конституциялык укугунан ажырады. Кыргызстандын сыртында жүргөн биздин жарандар таптакыр шайлоого мүмкүнчүлүгү жок. Алар өзлөрүнүн конституциялык укуктарын ишке ашыра албай сыртта калып калды деген сөз. Мен силерге айтпадым беле, мындан бир 2 жыл башта болсо керек. Жогорку кеңеш жогору жактан ишарат болбосо өз алдынча чүчкүрө да албайт. Уруксат сурап чүчкүрөт деген сөздү айтпадым беле. Ошондуктан бул жогорку кеңештин барбы, жокпу, түк биздин коомчулукка же саясий кырдаалга түк айырмасы жок. Шайлоо мыйзамы боюнча сиз да айтып өттүңүз, ошол чет өлкөдөгү жүргөн Кыргызстандын жарандары добуш берүү укугунан ажырап калышы мүмкүн деп. Бирок Борбор шайлоо комиссиясы аралыктан онлайн добуш берүү мүмкүнчүлүгүн киргиздик, бардык жарандарды камтыйбыз деп убада берип атпайбы? Эми Кыргызстандын бийлиги не деген убадаларды бербейт, айланайындар. Не деген убадаларды бербейт. Алыстан туруп шайлоо укугун эмес, керек болсо ошол Москвада, Екатеринбургда, Красноярскидеги азаматтар келип шайлоо укугун өзү көлүп, басып, келип, паспортун көрсөтүп, кире албай калгандардан кийин анан жөн эле туруп, алыстан эле туруп добуш берип коюп укугуна силер ишенесиңерби өзүңөр? Мындайча айтканда, Кыргызстандын эң активдүү бөлүгү Кыргызстандын саясий, маданий, экономикалык же жашоосуна, тагдырына таптакыр аралаша албайсың деген сөз бул. Бул сыртта калып кетти, алардын мүмкүнчүлүктөрү дагы, алардын укуктары дагы. Ошондой. Экинчиден, Кыргыз Республикасынын ар бир жараны шайлоого жана шайланууга укуктуу деп турат. 300 000 сому болбогон киши шайлана албайт деген сөз. Мындайча айтканда, мандатты ачыктан ачык эле сатып ал деген сөз. Болгондо дагы 300 000 сом берет экенсиң, ал кайтарымсыз экен. Өтсөң да өтпөсөң да кайтарымсыз. Кайсы мугалим, кайсы дарыгер, кайсы акын, жазуучу, кайсы интеллигент өз маңдай тери менен акча таап аткан кайсы азамат 300 000 сом сарттап, коротуп шайлоого бара алат, айтпачы. Бул деген сөз байлыкка болгон ценз деп коет. Байлар гана келет, кедейлер унчукпай отургула өзүңөрдүн ордуңарды билгиле деген сөз. Бул кандай бул? 300 000 сом саласың, анан шайлоого бара аласың. Бул не деген сөз бул? Экинчиден,
Эми өзүңөр ойлоп көрсөңөр болот, 1000 кишиге чейин баягы үгүтчүлөрдү алганга мүмкүнчүлүк деп. Бул деген сөз ошо 1000 кишиге акчаңды төлөп бер дагы. Бул расмийлештирүү, мыйзамдаштыруу, сатып алуу, добушту сатып алууга мүмкүнчүлүктү ачыктан ачык түзүп берүү деген маселе. Үчүнчүдөн, ар бир шайлоочунун укугу бирдей болуш керек, шайлануучунун дагы укугу бирдей болуш керек. Бардык шайлоо округдарында шайлоочулардын саны бирдей болуш керек. Ошондой болдубу? Кандай болуп калды азыр? Силер билесиңерби? Силерде маалымат жок. Ал эмес борбордук шайлоо комиссиясынын өзүндө андай маалымат жок. Округдар кандай болуп ажыратылып атат, кандай болуп бөлүнүп атат. А бул жогорку кеңештин милдети болчу. Ушуларды тактап коюу жок дегенде. Аны сураганга дагы жогорку кеңештин күчү да, эрки да, акылы да жеткен жок тилекке каршы. Эми орто эсеп менен бир шайлоо округунда 140 миңдин тегерегинде шайлоочу кылабыз деп алдын ала маалыматты берип жатпайбы? Кылабыз деп көп эле нерселерди бере берет, бирок кандай болду деп көрсөтүш керек да. Ачыктан ачык көрсөтүш керек. Кандай болду? Шайлоого бараардын алдында шайлоонун эрежесин так билиш керек. Шайлоо башталгандан кийин эреже бузулбаш керек. Эреже бардык жерге бирдей болуш керек. Мына ушул эртең чыкса керек, чыкканда да кандай маалымат чыгат, бир Кудай билет. Ошол 30 округга бөлүнгөндө шайлоочулардын саны канчалык деңгээлде бири-бирине дал келет, муну караш керек. Бул бир. Экинчиден, бир жаран бир эле добушка ээ дейт. А эмне үчүн бир жаран бир добушка ээ болгон болсо, анда бир округтан 3 депутат чыгып атат. Мен 3 кишини каалайм, менин округумдан ушулар депутат болушун каалайм. А кантип мен үчөөнө добуш берем? Туурабы? Көп мандаттуу болгондон кийин адамда канча мандат болсо, ошончо добушка ээ болуш керек да. Мындайча айтканда, аябагандай каттуу конституциялык, адамдык, инсандык, жарандык укуктардын тебелениши ачыктан ачык көрүнүп турат. Бул дагы купуя. Мүмкүн анын ичинде кандайдыр бир административдик, бир нормативдик актылар менен жөнгө салабыз деген ойлор болушу мүмкүн, бирок ага дагы мындай бир түшүндүрмө берилиши керек да. Кантип, качан, кай жерде деген сөздөргө мындай бир суроолордун баарына так жооптор болуш керек да. Ошо шайлоо темасын улайлы. Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Тургунбек уулу ушу 7-чи чакырылыш өзүн таркаткан жыйындан кийин эми алдыдагы парламенттик шайлоо таза, айкын өтөт деп убада берди. Бийлик буга чейин да бир нече жолу кайталап келет. Таза атаандаштыкта шайлоолор болот деп. Сиз кандай деп күтүп жатасыз? 91-жыл эгемендүүлүктү алган болсок, ошондон бери кайсы бийлик айткан жокпу, ошо таза эмес өтөт, сатып аласыңар, биз каалаганыбызды өткөрөбүз деп бирөө жарыяладыбы? Ушул мезгилге чейин кыргыз бийлиги эле эмес, керек болсо ОБСЕден бери келип, аябай так, даана конституция мыйзамдарга ылайык өтүп келди деп айтып келишпедиби? Качан айтты бизге мыйзамга ылайык өткөн жок деп? Шакиев кандай гана билдирүүлөрдү жасабасын, ал Шакиев чече турган маселе эмес. Ал үчүн чечет. Шакиев, менин эсимде бар, жогорку кеңешке тарабыга эч кандай негиздер жок, шайлоо өз убагында өтөт деп жарыя кылбады беле? Не дейсиз? Сиз уктуңуз беле ошону? Эмне болуп кетти анан? Ошондуктан кайсы бир инсан не деген билдирүүлөрдү жасабасын, Кыргызстанда андай болбойт. Эми жогорку кеңештин өзүнө келсек, бул чакырылыш бир топ талуулуу мыйзам долбоорлорун, анын ичинде чек ара маселесине байланышкан документтерди кабыл алды. Анан мамлекеттик маанилүү чечимдерди кабыл алууда парламент саясий эркин көрсөтө алдыбы? Эсиңиздерде болсо, жаңы шайлоо бүтүп жогорку кеңеш келгенде мен төрагалыкка койгондо айттым эле. Мен канча добуш алышымды билем. Бирок төрагага берилген убакыттан пайдаланып, жогорку кеңештин орду кандай болуш керек экендигин жаңы келген азаматтарга баса белгилеп айтып койгум келет. Болбосо мага сөз бербейт эле. Жогорку кеңештин өзүнүн позициясы болуш керек, көз карашы болуш керек. Жогорку кеңеш конституциялык укуктарды кыйшаюусуз аткарышы керек, ошол милдеттерге татыктуу болушу керек деп айткам. Бирок жогорку кеңеш мыйзам чыгаруучу орган катарында
ошол 4 жылдын ичинде мен бир да жолу уккан жокмун парламенттик угуу жасады деген. Биздин бүтүн Кыргызстан партиясы гана ошол 1,5 жылдын ичинде 2 жолу адам укуктары боюнча, мыйзамдардын аткарылышы боюнча биринчи фракциялык угуу, андан кийин парламенттик угууга алып чыкканга жетиштик. Башка бир да жолу парламенттик угуу деген сөздү мен уккан жокмун ошол 4 жылдын ичинде. Экинчиден, конституциянын негизинде мыйзамдардын так аткарылышын көзөмөлдөө тийиштүү комитеттерге жүктөлгөн. Бир да бир комитет мыйзамдардын кандай аткарылып аткандыгы жөнүндө бир жогорку кеңешке маселе көтөрүп чыктыбы? Жок. Ошондуктан азыр көпчүлүк элди айтып аткандай, бул жогорку кеңештин баарынан жогу дегендей. Мындай жогорку кеңешти жон гана куурчак катарында кармап отуруп, бутафория катарында кармаштын кажети жок да. Эми саясий чечим кийинки келген жогорку кеңеш дагы жылдан жылга эле начардан начарлап келе берет курамдары. Себеп мен айтып атпаймынбы, бир ой жүгүрткөн, мамлекеттик түзүлүштөн кабары бар азамат, интеллигенция дегендер такыр келбейт. Азыр 300 000 сомуң барбы жокпу, болсо кишисин, болбосо киши эмессин деген мыйзамдаштырылып коюлгандан кийин болбойт, келиши кыйын. Эми кандай болгондо дагы саясий чечим кабыл алынды. Жогорку кеңештин депутаттарын шайлоонча жаңы мыйзам иштеп баштады. Кийинки парламенттик шайлоодо эмнелерди эске алуу керек? Мындай көз карандысыз өз ишин так аткарган парламент келиш үчүн эмнелерди кылуу зарыл? Биринчиден, жогорку кеңешке барууга бардык кишилердин мүмкүнчүлүгүн бирдей кылуу керек эле. Сиз айтыңызчы, маңдай тери менен 300 000 сом тапкан киши келеби парламентке? Айтыңызчы мага. Келбейт. Келе да албайт. Келтирбейт дагы. Бул деген баягы тууганча бир топ болуп калышы керек да. Мына сен дагы сен. Сенден башка эч ким эмес. Сенден башка эч ким келиши мүмкүн эмес деген жагдайды жаратты. Жанакы бийликке жакын депутаттардын баары шубулдап элге каттап калганда эле түшүнсөңөр болот эле да, туурабы? Бир балекет башталган аткан экен. Уламдан улам бир нерселерди ачып, уламдан улам элге барып батырып, биздин элибизге дагы рахмат айткым келет да. Барып чай берсе эле алакан жайып эле кучактап шалпылдатып эле бата берип отура берет. Ушундай болот. Эл кандай болсо бийлик ошондой, бийлик кандай болсо эл ошондой болот. Жогорку кеңештин 7-чакырылышында бир 20-дан ашык депутат ар кандай жагдайда мандатынан ажыратылды. Анын ичинде сиз да барсыз. Бул парламенттин ишине кандай таасир этти? Жакшы, жаманбы, өз эркин, өз көз карашын, өзүнүн бир могу жерде бир кичине ою бар адамдардын баарын ал жерден жоготконго аракет кылышпы, ошого жетише алды да. Ошон үчүн айтып атпаймынбы, парламенттин баары менен жогунун айырмасы болбой калды деп. Болбойт. Парламент деген бул күчтүү орган болуш керек. Эң мындай бир элдин санаасын, элдин ой пикирин билдирген эл өкүлдөрү деп коет ошондуктан. Алар эл өкүлү болбой эле ар бири өзүнүн жеке бир кайсы бир кишилердин өкүлдөрү болуп атпайбы? Ошондуктан муну парламент деп аташтын өзү дагы туура эмес. Алар элдин өкүлдөрү эмес. Алар жеке бир кайсы бир инсандардын өкүлдөрү. Ошондуктан ар бир нерсени өзүнүн атынан аташ керек. Жанагы ар кандай шылтоолор менен кеткен бул узурпация деп коет. Эгерде мыйзамдын диктатурасы, конституциянын диктатурасы болсо, мен кош колдоп кол чаап баракелди деп колдоп турмакмын. Тилекке каршы конституциядагы, мыйзамдар дагы Кыргызстанда түк иштебейт. Сизге ыраачылык билдиребиз. Ийгилик болсун. Биздин суроолорубузга Жогорку кеңештин экс депутаты, Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын лидери Адахан Мадумаров жооп берди.